Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы толук ыйгар мукты элчиси Саид Харази мырза, урматтуу куруучулар, дагы бир жолу сиздердин атыңыздардан, шаардык мэриянын атынан, элдин атынан элчи мырзабызга, Саид Харази мырзага чоң ыраазычылык билдирип койгонго уруксат этиңиздер. Бул спорт комплексти былтыр 19-жылы ушу март айларында, жаз айларында капсула салуу аземин жасаганбыз. Bunun бүтүшү эрте эле болгон, бирок мынау пандемияга байланыштуу элди көп топтобой ушундай убакыт чозулуп калды да. Бүгүн насип экен мына ачылыш аземинде отурабыз. Бул көп жылдан бери калып кеткен проект эле. Анан биз суранып, ушул каралган проект экен, бүтүрүп берсеңиздер деп мына жетекчилер менен сүйлөшүп, элчилер менен сүйлөшүп, ушул проектини кайрадан жандандырып, мына алып келип, жакшынакай кылып бүтүрүп бүгүн тапшырып берип атышат. Курулуш иштери жүрүп атканда мен бир топ жолу келип, ушул көзөмөл кылып аттык. Сапаты дагы Кудай буйруса жакшы, мына куруучулардан турат. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, куруучуларга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Ушул жерде келип, канча деген адамдар мына сыртында жардам берип, ondan келген жардамдарын анча-мынчасы ушул жакшы сөзүн айтып кетип атышты. Элге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жакшы иштер шаарыбызда көп болсун. Бул спорт комплексин негизги эле курган максатыбыз ушул сергек жашоого үндө. Бир эле жаштар эмес, бул жерге келип Кудай буйруса мына спорт комитетке биз тапшырма беребиз. Бардык шарттары бар. Аксакалдар, улумундагы биздин энелерибиз, апаларыбыз
эже карындаштарыбыз келип баардыгы ушул жерде эс алып спортко мындай ден соолугун чыңдаса боло турган шарттар түзүлдү да. Мындан аркысы ушул пайдалана турган ушул спорт комитети, спорт школдор жакшы көздүн карегиндей сакташыңар керек. Ага эл дагы жардам бериш керек. Эми өкмөт куруп койду, Иран туугандар куруп берип койду деп эле келип талкалап, же болбосо бүт менен кирип алып волейбол, футбол ойнобой, мындан аркысы пайдалана турган биздин өзүбүздүн ишибиз болуш керек да. Ал эми шаардагы болуп аткан иштерди эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Суукта мен бардыгын айта бербейин. Биз мындан ары дагы иштерди уланта беребиз. Быйыл мына 21-жылы көрүп атасыздар. Азыр кээ бирки туугандар бизди жаман көрүп атышы мүмкүн. Себеби баягы туура эмес сода күркөлөрдү, камокторду алдырып коюп атат деп. Биз алганыбыз менен Кудай буйруса 21-жылы мына бюджеттен карап, азыр проекттин долбоорун даярдадык, эскизный вариантын. Жакында тендерге беребиз. Ошол ким проектти утуп алса, жакшынакай кылып туруп ушул жерде жасайт проектин. Жаз айларында биз Кудай буйруса мына шаардык кеңештин төрагасы Жапар Туратович айтат, быйыл бюджетти депутаттар менен сүйлөшүп, жаңы жылдан кийин тезирээк карап, убакыт өткөзбөй, жыл башынан баштап биз аткара турган иштер башталыла берсин депчи. Ошон үчүн Кудай буйруса ушу Салиева, ушул ХБКда дагы быйыл жакшы оңдоп түзөө иштери болот деген ойдомун. Эл дагы мына мен дайым аймактык башкармалыкка айтамын, мына азыр Кыргызстандын волейбол жана баскетбол курама командалары